Кайрымдуу бол фондуна 64 жаштагы Акылбүбү Мырзабекова кайрылды. Ал 2018 жылдан бери Паркинсон оорусунан жабыркап келет. Бул диагноздун айынан апанын күнүмдүк жашоосу кыйындап, ден соолугу туруктуу начарлап жатат. Өзгөчө акыркы жылдары оору күчөп, азыркы учурда операциянын кереги болуп калды. Турцияда жүргүзүлчү операция анын өмүрүн сактап калуу үчүн абдан маанилүү. Жакындары менен бирге анын саламаттыгы үчүн көп аракет кылып келди. Бирок операцияга керектүү каражат жетишпей жатат. Ошол себептен кайрымдуу элге биздин фонд аркылуу кайрылууда. Сиздин колдооңуз эненин үмүтүн жандандырат. Акылбүбү апанын өмүрүн сактап калууга чоң жардамчы болот. Андыктан кайдыгер карабайлы. Урматтуу кыргыз элим, ошо сиздерге кайрылган себебибиз да ушундай болуп атат. Бул ушу менин жолдошумдун жатканына бир талай жыл болуп калды. Анан ушу эл катары буда бассамбы деп аябай тилеп атат. Биз да тилейбиз. Ушу өмүр бою ушу балдар деп жүрүп, ушул акыры ушул болду. Эми баса албай, жете турган жерге жете албай жатат. Анан ушу эл катары биз дагы кол кармашып, чакырган жерге барып, ушу неберелерди жетелеп, эл катары биз дагы ушу басып, кол кармашып жүрөкпү деген бир ой болуп атат. Сиздердин жардамыңыздарды сурайбыз. Баягы айла жоктун иши болуп атат. Жетишпей атат бизге дагы. Канча мына бала чакада аракет кылдык, тияка да бардык, бияка да бардык. Болбоду, короче. Анан акыры ушу уят сыйтты коюп, сиздердин алыстыңарга кайрылып атабыз. Колдон келишинче бир жардам кылып койсоңуздар. Сиздердин сурандарыбыз аз болсо дагы, бүткеден болсо дагы жардамды күтөбүз. Ошол биздин тилегибиз ошол болуп атат. Жардамды гана күтөбүз. Силерде бир чоң үмүт. Ошол сиздерге ден соолук каалайбыз. Силерде оорубаңыздар. Силерде жакшы жүрүңүздөр. Үй бүлөдө бардыгы жакшы болсун, тегиз болсун бардыгы. Биз да ушу эл катары биз да басып кеткендей болойлу. Рахмат сиздерге. Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим. Бул жакта жаткан менин апам болот. 2018ден бери ушу айыкпас оору менен ооруп келатат. Паркинсон деген ооруга чалдыккан. Аллахтын ушундай сыноосуна кабылдык. Жылдан жылга кыйындап баратат. Башыда жайлап ичкен дарылар жардам бербей, барбаган доктурларыбыз калган жок. Сизге муктаж болуп кайрылып жатабыз. Кайрымдуу кыргыз элим. Келиңиз. Азыр мына апам ошо адамдын жардамы менен гана басып калды. Өтө жайлап. Анан ошо доктурлардын, Түркиядан келген врачтардын толук аныктамасы боюнча Паркинсон оорунун акыркы стадиясы деп аныктап беришти. Ассаламу алейкум, урматтуу достор, мекендештер, замандаштар. Бүгүнкү күндө Кайрымдуу бол коомдук фонду кичине мындай бир көйгөйлүү маселе, же болбосо мындай жүрөк ооруткан көрүнүштөр, адамдагы болуп аткан бир келген сыноо дүйнөсүндөгү ар кандай оор сыноолор, мына ошондой сыноолорду баштан өткүзүп жаткан мекендештер менен мындай бир тең бөлүшүп, сиздерге үндү жеткизүүнүн аракетин жасап келебиз. Бирок бул сөздү жөн эле угуп койбоңузсоңуз деп айткым келет. Анткени мынтип жаныбызда турган эне отурат азыр. Мына бул ата менен эненин бүгүнкү күндө чогуу жетелешип басып өмүр сүрүп, бул бири келген бул өмүрдө 3 уул, 1 кыздын ата энеси болуп, жашнакай бактылуу, дөөлөттүү, каарлыктуу сүрө турган мезгилинде мына монтип түгөйү төшөктө өзү жанында мынтип эмне кыларын билбей турган бул ата энеге биз эмне кылышыбыз керек, достор? Аллах Таала деле айтат экен го. Макшар деген майданда эгерде ошондо жараткан пенделерине кайрылып, мен ооруп жатканда сен келип кабар албадың дейт экен жаратуучубуз. Ошондо инсандар, биз адамзат таң калып, сен өзүң жаратуучу болсоң, анан сен биздин кандай муктаждыгыбызга муктаж элең десе, жок. Бир пендем ооруп жатканда, ошонун жанына барып кабар алганыңда мен ошол жерден тапмаксың дейт экен. Урматтуу бир тууган. Сизге дагы сооп керек. Балким бул телефонду жашнакай алып көрүп аткан болсоңуз, дениңиз сак болсо, демек Кудайга шүгүр кылыңыз. Анткени Кудай сизге ошондой сонун бактылуу көз ирмемди берип жаткандыгына. Анан бул апабыз болсо 2018ден бери мына ушул сиз көрүп турган бул төшөктө
төшөккө байланып азыр мынакей балдары менен 7 неберенин чоң энеси экен апабыз. Бирок ошо неберелер жетелеп сонун болуп карылыктын доорун сүрсүн деген, эгер жакшы сизде үмүт болсо, Кудайдын ыраазычылыгын тапкыбыз келсе, мынакей ыраазычылык мына ушул жерде. Ошон үчүн колуңардан келишинче аянбай кол сунуп койгулачы достор. 100 сом болсо ушу бир сок алып иче турган акчаңарды эле салып койсоңор, ушу кичине бир кызыкчылыктан бир тыйылып койсок, кимдир бирөө ушу 150 сомго алып отуруп туруп бир сигарет чегип коет, өзүнүн ден соолугуна зыян келтирип атат. Ошону эле кылбай ушу апага буруп коелучу. Колдон келишинче кол сунсак, кыргыз кыйынчылыкта бирөөнү таштаган эмес, биз таштабайбыз. Кудайым баарыңардан ыраазы болсун. Ушул реквизиттер ушул үй бүлөгө таандык, Кудай буйрса. Көп дуа кылып койгула, намаздарыңарда дуа кылгыла. Колдон келишинче ушул тахажжуд намаздарда дуа кылып койсоңор, ушул видеонун алдына комментарий жазып койсоңор деле ушул видеону бөлүшкөнүңөрдүн өзү чоң жардам экенин унутпагыла бир туугандар.